Өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз, анан ушул бүгүнкү иш чаранын максаты, анан жыйынтыгы кандай болот, ошол жөнүндө айтып кетсеңиз. Менин атым Мирлан Умуралиев. Мен Евразиялык экономикалык комиссияда председателдин жардамчысынын рангында офис управления инициативами деп атайын түзүлгөн. Ушул цифровой повестканы ишке ашыруу боюнча ар бир мамлекеттен бирден эксперт кылып 5 киши чогулуп офис управления инициативами түзүлгөн. Негизинен бул цифровая повестка деп 2016 жылы башталган. Бул 5 мамлекеттин союзга мүчө 5 мамлекеттин президенттеринин кайрылуусунан башталган. Борбордук Азия мамлекеттерин. Борбордук Азия эмес, Евразиялык экономикалык союзга мүчө мамлекеттердин 5 мамлекеттин президенттери биринчи ушу 2016 жылдын аягында декабрь айында жарыя кылышкан бул жөнүндө. Андан кийин 2017 жылы 11 декабрда документ кабыл алынган. Биринчи документ бул ошол цифровой повестканын основные направления цифровой повестки деген документ кабыл алынган. Ошол жерде ушул союздук өлкөлөрдүн чогуу биргелешкен санариптик трансформациялоо, цифровизациялоо боюнча кадамдардын баары ошол документте жазылган. Кайсыл сфераларда, кайсыл тармактарда бул ишке ашырылып, анан эң биринчи алгачкы приоритеттери ошол документтерде жазылган. Анан Бүгүнкү жолугушуунун максаты. Бүгүнкү жолугушууда инициатор болуп бул ушул министр коллегиянын мүчөсү, Евразиялык экономикалык комиссиянын Минасян Карина Агасиевна жана биз ушул офистин өкүлү катары, анан ушул проекттин жетекчиси Александр Владимирович Петров ошол болуп келип, ошол биздин Кыргызстандагы IT тармагында иштеген компаниялардын бүгүнкү күндөгү компетенциялары, бүгүнкү күндө кандай болгондугунча биринчиден таанышуу, экинчиден комиссия тараптан ошол компанияларды ошол цифровой повестканы ишке ашыруудагы башка мамлекеттер менен, башка долбоорлор менен биргелешип иштөөсүнө уюштуруп, жана ошол цифровой повестка жөнүндө кененирээк айтып берүү, жана албетте эле ошол суроолорго жооп берип, ошол бизнестин өкүлдөрү менен ушундай баарлашуу, анан түзмө-түз контакт түзүү. Бүгүн тааныштыңыздар, анан жыйынтыгы кандай болуш керек? Бирөөнү тандап аласызарбы же эмне кыласыздар? Жок, бул жерде андай жок. Бул жерде мисалы азыр ушул цифровой повестканы ишке ашырганда биз бизнес өкүлдөрүн бул жерде мамлекеттик органдар, андан сырткары бизнес өкүлдөрү дагы ишке ашырууга мүмкүнчүлүгү бар. Анан бул жерде негизинен максаты, мисалы бир мамлекеттен долбоор сунушталса, ал жерге ушул башка мамлекеттерден дагы кошулуусу зарыл да. Анткени бул жерде бул союздук санариптик проекттер жасалып атканда, мисалы биз Белоруссиядан чыккан долбоорго Кыргызстан убагында кошула албай калса, кийин ал долбоордун мындай чогуу иштеткени эмес, потребитель болуп калат да. Ошондуктан ошол бүгүнкү жаңы башталып келаткан маалда чогуу биргелешип иштөөгө чакырууда. Биз ушул комиссияга келип түшкөн долбоорлорду ишке ашырууда, ошол долбоорлорду талкуулоодо ар дайым 5 мамлекеттерди бирдей өкүлдөрүн чакыруу менен, ошолор менен чогуу талкуулап, анан гана ишке ашырганга өтөбүз. Андан сырткары ишке ашырып жатканда дагы биз мисалы ошол эле сунуштаган өлкөнүн өкүлдөрүнө сунуштайбыз. Алар башка мамлекеттердеги компаниялар менен чогуу келип, консорциум менен келип, анан чогуу ишке ашырганга. Анткени кийин ошол долбоорлор ишке ашып баштаганда алар ар бир мамлекетке тиешелүү болот да. Ар бир мамлекеттин санариптик суверенитети бар, албетте. Ошондуктан ал суверенитетке эч кимдин келишүүгө жок. Ошондуктан ар бир мамлекетте өзүнүн улуттук сегменттери болот да.
ошол сегменттердин баарын чогуу интеграция кылып чогуу ишке ашырууга мүмкүнчүлүк түзүлөт, ишке ашырууга мүмкүнчүлүк эмес, направление болот да. багыт болот. Багыт Бүгүн жеке болот. компаниялар келген го, э? Бүгүн жеке компаниялар, бүгүнкү күндө биздин жогорку технологиялар паркынын резиденттери компаниялар катышып отурат. Бүгүн биринчиден анткени бул ушул жогорку технологиялар паркынын резиденттери башка мамлекеттерге өздөрүнүн иштери менен белгилүү болуп чоң долбоорлорду ишке ашырган компаниялар, мындай компетенция жагынан, билим деңгээли жагынан, өздөрүнүн техникалык мүмкүнчүлүк жагынан Кыргызстандагы эң жогорку компаниялардын башында турган компаниялар чогулган. Ошондуктан бүгүн ушул компаниялар менен жолугуп, ушулар менен талкуулап, андан ары жылдырганга Аракет кыласыздар. кылдык. Мамлекеттик компаниялар мененчи? Мамлекеттик компаниялар менен албетте бул бүгүнкү келген бул атайын келген бул 2 күндүк иш-чара болот. Бүгүн биз биринчи ушул бизнестен баштадык, андан кийин биз уполномоченный орган мамлекеттик информациялык технологиялар жана байланыш комитетинде уланат. Ал жерде ошол мамлекеттик компаниялар менен баягы биздин мекемелерибиз бар, мамлекеттик мекемелер ушул IT жаатында иштеген ошолор менен, андан сырткары эксперттик топтор, сырткары ошол мамлекеттик органдардын ушул отраслды политикасын жүргүзгөн органдардын өкүлдөрү менен баары менен чогуу талкуулайбыз. Андан сырткары биз ошол Кыргызстанда болуп жаткан процесстерди, санариптик трансформация процесстери кайсыл деңгээлде экенин, кандай деңгээлде экенин, кайсы жерден синхронизация керектигин ушул жөнүндө талкуулап, чогуу биргеликте иш алып барылат да. Эми бул бүгүндөн эле башталган жок. Ар бир документ, ар бир ушул жаралган буга чейинки ушул цифровой повестканын жаралышында дагы ар бир мамлекеттин, ошонун ичинде Кыргызстандын дагы өкүлдөрү чогуу биргелешип жасалган документ, чогуу ишке ашырылганга багытталган документ да. Ийгиликтер көп болсун, рахмат сизге.